Сиздин чыгармачылыгыңызга, сиздин ушундай сүрөт тарткан өнөрүңүзгө кызыгып, сиз менен бир маектешели деп келдик. Чоң рахмат. Сонун сүрөт тартып аткан экенсиз. Негизи ошол сүрөттөрдү силер көрүп анан кийин тартасыздарбы же оюңуздардан мындай элестетип тартасыздарбы? Ар кандай, мисалы, бул этюдту биз ошол жерге барып, мисалы, бул даже Кыргызстан эмес, бул Казакстандын тоолоруна барып тартып келген да. Ошо конокко чакырып. Азыр ошону анан ал убакта ошо мына карасаң кеч күн батып кеткен да. Анан мен жетишпей калгам. Азыр ошону бир аз бүтүрүп коеюн деп атам. Көрүп да тартабыз, анан элестетип да тартабыз. Акыркы видеоңузду көрүп алып, монтажы дагы аябай сонун мыкты жасалган экен. Рахмат. Мындай өзү дагы портрет аябай окшошуптур. Анан ошону айтайын деген нерсе мындай болчу да. Ал жерден топурак менен тарттык, максат мындай болчу. Топурак деген кыргыз элинде эгер эстеп көрсөк абдан бааланат да. Мисалы, туулган жердин топурагы алтын дейт. Эгер туулган жериңди таштап кетсең, топурагыңды түйүп берем дейт. Же адам көз жумса, топурак салалы дейт. Топурактын баалуулугу ушунчалык баалуу. Анан ошо интернетке салып койсом, астында жазып атышат да элдерчи. Бир чети мен таң калдым. Эмнеге топурак менен тартты, топурак бул кир нерсе да, костюмун баарын булгап салыптыр деп. Жанакыдай эле сиз айткандай материалдык нерсеге абдан көп көңүл бурабыз да. Мен тияктан мен Чокморов менен Океевдин сүрөтүн тартып атам. А эл болсо менин костюмума кайгырып атышат да. Костюм деген ал чүпүрөк эле да, аны бир кийип ыргытабыз. Вот костюмун булгап салыптыр деп. Топурак деген эң таза нерсе, бул топурак болот атпайбы? Эл болсо аны жазып атат кир нерсе депчи. Вот ушундай нерселер жанакы айтып аткан максатым ушул болчу да, мындай элди эми баарын эле деп айтпайм, ошо жана жазып аткан адамдарга өзгөчө ушул нерсе жетсе деп ойлойм да. Вот агартуу болсок, бир аз болсо дагы ошо мындай кандай десем, ошо табитибиз кичине деңгээлөйдө көтөрүлсө, чыгармачылык деген негизи эле эмне, искусство деген эмне, курсакты тойгузгандан башка дагы ушундай нерселер бар экен деп баалай жүрсөк деген ошого салым кошсом деген оюм бар да. Саякбайды деле көрсөңөр керек, айран менен тартылбадыбы? Айран менен тарттым да Саякбайдын портретин. Видеосун көргөн жоксузбу? Азыр ошону да берип коеюн. Ал жерде дагы жазып атышат эме деп. Айран менен тартпаш керек, айранды ичиш керек деп. Ал жерде идея мындай болчу, ошо ал дагы мисалы биздин элде бийик тутулат да. Ак нерсени жерге төкпөш керек депчи. Анан идея ошондой болчу, ошондой улуу инсанды мындай ак нерсе менен ошо элесин түшүрүп, мындай бийик тутуп жүрөлү деген идея болчу да. Мисалы үчүн сиз ошо топурак менен ошол айран менен тартып атасыз, курганда эмне болот? Мисалы, топурак гүл түшүп калат да, айран деле баягы сиңип кетет. Мисалы, айранга кичине краска кошуп койгонбуз, боек кошуп койгонбуз да, анын составында сактап калат. Өзүн сиңип кетпегенде биринчиден, мисалы, бул красканы да сиңирип алмак да чүпүрөкчү. Ошо красканы сиңирип албагандай биринчи грунт берилет. Андан кийин тартканда ошо сакталып калат да. Айран дагы ошондой. Айран тартаардан мурун биринчи грунт беребиз. Анан айран ошол бойдон туруп калат, анан тиги составына краска кошкондо, красканын составында клей бар, ал сразу сактап калат да. И топуракта да ошондой. Топуракка дагы абдан сапаттуу клей кошуп коебуз. Клей болсо тиги өңүн эч кандай өзгөртпөйт да. Ошол бойдон эле калат. Мисалы, тетиги Саякбай Чыңгыз Айтматовдун портрети топурак менен тартылган. Мына түшпөй эле турат. Бул жерде эки өңдөгү топурак, мисалы, монусу кара топурак, билесиңер да? Кара топурак бар, анан сары топурак бар. Ошол эки топурак. Кадимки эле топурак түшпөйт. Себеби клей кошулган да. Мисалы, саздын топурагы кара. Бул болсо кызыл топурак. Мен могу сүрөткө кызыгып атам да. Бул жерде бир эч кандай маани жок. Бирок, мисалы,
искусство адамдары ушундай сүрөттөрдү көптөгөн бир суммага сатып алышат экен да. Мисалы үчүн жок да эч нерсеси жок, ортосунда бир точка болгончу. Мындай баягы искусство адамдары башкача болот окшойт, ойлонуулары башкача болот окшойт. Ал жерде дагы көп нерсе бар. Мисалы бул жөнүндө айтсак, бул жерде ошо мен өзүм эксперимент кылып атам. Форменное искусство, бесформенное искусство деп коет. Мисалы биякта эч кандай форма жок да. Бир гана өңдөрдүн айкалышы, өңдөрдүн оюну да. Анан бул жумуштардагы кээ бир адамдарга мындай чоң ар кандай сезимдерди ойгото турган нерселерди тартуулайт да. Ал ошол көрүүчүлөргө жараша. Жана сиз айтып аткан нерселер ооба кээ бир учурда болот. Мисалы дүйнөдө азыр ошондой арт рынок деген бар да. Мисалы ошо бааларын искусственно көбөйтүп сатуу, алар деген ошо атайын менеджерлер иштешет, ошондой аукциондорду уюштурушат. Анан ал жерден бир киши сатып алып эле үйүнө сактап койбойт, аны деген атайын ошондой бизнес болуп калган да. Мисалы бул жылы ошол жумушту мен сатып алам дагы, кайра эмки жылы аукцион болгондо ошол жумушту мен чыгарып, кайра кымбатыраак сатып, ортодон акча көрөм да. Ошондой бизнес да болуп калган да. Ошентип эң акыркысы эмне болот? Эң акыркысы болбойт эч качан. Ар дайым сатып жүрө берет, жыл сайын ошондой нерсе боло берет. Мисалы үчүн көпчүлүккө мага деле аябай кызык да. Мисалы сиздер ушундай убактыңыздарды ушу сүрөттөрдү тартып коротосуздар. Анан кийин бул азыркы жашоодо жашаш керек дегендей сатасыздарбы? Мисалы үчүн Кыргызстанда ушундай сүрөттөрдү сатып алуу анча өнүгө элек десем туура болот болуш керек. Албетте, мисалы мен болгон тапкан нанымдын баары эле ушу сүрөт менен байланыштуу. Бул сүрөттөр кандайдыр бир деңгээлде сатылып, ушул иш жүрүп атканын белгиси да, туурабы? Ошондуктан албетте кыйын, өзгөчө Кыргызстанда сиз айткандай ошо өтө баалана бербейт сүрөттөр. Бирок түшүнгөн адамдар бар. Кээ бирде болот, чет элдик коноктор көбүрөөк алышат бизди. Анан сиздин сурооңуздан эле мына белгилүү болуп атпайбы, ошо биз көбүнчө материалдык нерсеге көбүрөөк көңүл бурабыз да. Сиз айтып атпайсызбы? Сүрөттөр сатылабы депчи. Бул убактыбыздын коротуп аткан себеби сүрөттү саталы деп эле тартпайбыз да. Баягы көбүнчө ички дүйнө, мисалы Орусча айтканда удовольствие болуш керек, э? Ал деле эмес. Удовольствие ал деле бар, рахат да бар. Бирок андан сырткары дагы биздин ошо көрүүчүлөрдү негизи эле кыргыз элин деп коелучу, ошого кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы курсакты тойгузгандан башка дагы жан дүйнөнү тойгуза турган дагы бизде тамактар бар да. Мисалы искусство, чыгармачылык, ошолорду дагы кичине мындай эми жалпысынан айтканда элдин табитин тарбиялап, кичине агартууга салым кошуу деген максат десек болот да. Сиздин маегиңизге чоң рахмат. Сизге рахмат. Чыгармачылык ийгилик. Сонун картиналарды даярдап жүрө бериңиз. Дагы да өнөрүңүз өркүндөй берсин. Чоң рахмат. Сизге рахмат. Силерге да ушинтип келип конок болуп кеткениңерге дагы келип тургула.